Саламатсыңарбы балдар? Азыр кыргыз тил сабагын баштайбыз. Сабагыбыздын темасы белгисиз ат атооч. Белгисиз ат атооч жөнүндө кеңири түшүнүк алабыз. Аларды катыштырып сүйлөм түзөбүз. Турмушта өз кебибизде колдонобуз. Заттардын, кубулуштардын жана алардын ким эмне экендигин, сан өлчөмүн, ордун, мезгилин так көрсөтпөстөн болжолдоп бүдөмүк, күдүк көрсөтүүчү ат атоочтор белгисиз ат атоочтор деп аталат. Белгисиз ат атоочторго кайсы бир, кимдир бирөө, алда кандай, алда эмне, алда ким, качандыр бир, кээ бир жана башка сөздөр кирет. Мисалы, бөлмөгө алда кимдир кирип чыгып, кимдир бирөөнүн тыңшап турганын байкап жаттым. Балдар, бул сүйлөмдө канча белгисиз ат атоочтор катышты? Азаматсыңар балдар. Белгисиз ат атоочтор сүйлөмдө төмөндөгүдөй синтаксистик милдетти аткарат. Ээлик, кимдир бирөө келди. Аныктоочтук, кай биринин колунда китеп, кай биринин колунда портфель бар. Кай деген сөздүн ордуна кээ деген белгисиз ат атоочту дагы колдонсок болот. Толуктоочтук, бир нерсени айтканы турам, бирдемкени деген сөздү да колдонсок болот. Анда, балдар, темага түшүнгөн болсок, жогорудагы сүрөткө белгисиз ат атоочторду катыштырып сүйлөм түзгүлө. Азаматсыңар балдар, сабакка аябай жакшы катыштыңар. Анда эмесе балдар, силерге үй тапшырма китебибиздин 196 бетиндеги 396 көнүгүү